Келіңіз. Ооба, атыңыз ким? Ажыбек. Кандай Ажыбек? Мынакей бүгүн бизде улуулар, орто муундар көбүрөөк саясатка күйөттөйбүз. Мынакей жаштардагы кабардар болуп, керек болсо биздин төңкөрүштү көбүнчө жаштар кылды дейт. Түндө жүрдүм мен дагы тартып. Улуурактар уктайтпы же келбейт экен, бирок жаштардын каны кайнап жүрүштү. Сендей жаш балдар анан эң ириде эл шайлаган инсан президент болуп келбеди Садыр Нуркожоевич. Биз абдан шайладык, мындан арындыктар көтөрүлүп туура, элдин баары шайлады. Мындан жашоосун элдин баары эле тигил камера. Элдин баары эле жумушту Садыр Жапаров уюкпай болсон бир чекесинен да жардам бериш керек. Жогорку кеңеште отурган 120 депутаттын жарымын кыскартыш керек чынында. Азыр мына көбүнчө ГКМ Финполиция жакшы иштеп жатпайбы? Мисалы үчүн ошолор жана соттор Бишкектин тап ортосунан сатып алган 6-7 квартираларын ошолордон студенттерге аралаш керек. Азыр карантин болуп атат чынында. Вирус күч алып атат. Ошондуктан ушул жагынан да кам көрүш керек. Өзүбүздүн экология боюнча санаптын станция жагынан дагы. Анан биз ишенип жатабыз, Садыр Нуркожоевич мындан кийинки жашоону Кыргызстанды экинчи Дубай кылат деген үмүттөбүз. Абдан мыкты деңгээлде мына жон терisi менен сезип чыкпады буга чейин өзү. Ооба. Кандай гана кыйынчылыкты башынан өткөрдү, атасын жоготту, апасын жоготту, баласын жоготту, иман саламат болсун эми. Анан ошол боюнча дагы биздин сунуусубуз ошол да. Мисалы үчүн ушул экологияга тармак биринчи кирише турган иши бул экология тармагы. Ошол жагынан да кирсе, маселени чечип берсе, анан эң мыкты деңгээлде азаматсың. Адың дагы бир жолу? Ажыбек Сүйналиев. Ажыбек Сүйналиев деген мынакей жаш болсо дагы акылы, зирек, ушу мамлекетине керек болсо саясатка дагы кабардар болуп, керек болсо мамлекеттин көйгөйлүү проблемаларын көрө билип, ошону мынакей ушундай болсо деп өзү багы акыл баштан, акыл жаштан деген дагы макал пайда болду Кыргызда. Ошондуктан алтыным рахмат, жакшы эле болсун. Сен дагы кыргыз элинин ынтымагына, ийгилигине, мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө, турушуна сен дагы өз салымыңды кошосуң деп мен ишенем. Чоң рахмат алтыным. Чече билген инсан болсун. Ооба, сен дагы. Сиз дагы. Атың ким болот? Жаныбек. Жаныбек, оң жагыма тура кой. Мынакей жаштар дагы толкунданып, өзүнүн ишеничин, өзүнүн кубанычын, өзүнүн тилектерин айтып жатышат. Азыр Жаныбек деген да жаш жигит өзүнүн бир үмүтүн, каалоо тилегин айтып коеюн деп отурат, куттуктап. Саламатсызбы кыргыз элим? Бүгүнкү кыргыз элин майрам менен куттуктайм. Бизге элдик хан келди. Биз Садыр агабызга ишеним көргөзөбүз, жаштар колдойбуз. Келечек жаштардын колунда деп Садыр агабыз дайыма айтат. Биз дайыма эл Садыр агабызга ишенип, ишине ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу майрам менен кыргыз элимде. Чоң рахмат Жаныбек. Чоң рахмат. Бизде Сейтек деген жигит Манастын небереси Манас атам келип отурат бул жакта. Жашнакай ишеним менен, жашнакай тилеги менен, жашнакай ою менен. Сейтек мырза, кана сиз дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып, кубанычыңызды бөлүп коюңуз. Assalamu alaikum. Yok, söylüyor. Allah sunmadan mı oldu? Cenab-ı Hak Sadır Vakıf Prezidenti böyle Kırgızistan kanalı. Kırgızistan'a mutlu var. Kırgız elbisinde buyursa, ünitetten mi buyursa? Ama şunda ilişenç. Ne de İslam? Çok Sadır Vakıf istedi. Solu kızın biliyorsun. Ama Hasan Bey. Var olsun Kırgız eli. Vakti olalım. Шындай болсын, Сейтек мырза. Чоң рахмат. Бугалы атыңызды айтыңыз. Assalamu alaikum. Менин атым Элдос. Элдос. Ушу мен күткөн күн келди. Садыр Жапаров, Нуркожоевич агабыз ушу президенттикке отурду. Ошол эң биринчи адамда иман болуш керек, жүрөгү таза болуш керек. Анан баары жакшы болот деген үмүтөбүз. Анан кулча иштеп, адам байча жашаш керек. Анан күткөн күн келди. Хан келди да бизге. Эми буюрса, ошо мен да ойлочу элем, ошо президент дебей элечи, негизичи мындай башкача ат коюш керек да. Хан келди да. Президент, парламент деген сөздөрдү алып эле, ушундай бир башкача бир жоопкерчиликтүү, хан десең жоопкерчилик башкача да, президент десең эле мындай эле президент болуп калат экен да, негизичи. Анда эмесе Элдос Кыргызстанга хан келди. Ооба. Башталды? Ооба.
таңды көрдүм, атканын Кудайга шүгүр. Сууну көрдүм, акканын Кудайга шүгүр. Бакыт барбы? Мындан артык Кудайга шүгүр. Кыргызстандын желегин көрдүм, Кудайга шүгүр. Бүгүн Садыр агам президент болду, Кудайга шүгүр. Бакыт барбы? Мындан артык Кудайга шүгүр. Баарын көр деп көз берди, Кудайга шүгүр. Баарын көрдүм, Кудайга шүгүр. Бакыт барбы? Мындан артык Кудайга шүгүр. Рызкы өрдүм, мен тердим, Кудайга шүгүр. Ата энеден мээрим көрдүм, Кудайга шүгүр. Бакыт барбы? Мындан артык Кудайга шүгүр. Мусулман болуп төрөлдүм, Кудайга шүгүр. Кыргыз болуп төрөлдүм, Кудайга шүгүр. Бакыт барбы? Мындан артык Кудайга шүгүр. Кыргызсыңбы? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кыргыз болгондон кийин тамекинин түтүнүн үлөбөй, кыргыз болгондон кийин мындай арак ичпей, кыргыз болгондон кийин кыргыз кыбыз ичип мындай кыргызча жүрүшүбүз керек экен. Ошо Бишкекте түтүнү каптатпай. Кыргызстанды мен сүйөм. Жүрөгүм кыргыз деп согот. Мен жүрөгүм кыз деп эмес, кыргыз деп согот. Жана азыр адам баласы биз ушундай жанкенбиз. Жыргалчылык учурда кыйынчылык эч качан ойлобойт экенбиз да. Токчулук учурда жокчулукту ойлобойт экенбиз. Барчылык бар кезде жокчулук жок нерсени ойлобойт экенбиз да, жокчулукту. Ошол үчүн кыргыз элим бар болгула, аман болгула. Бүгүнкү ушу Садыр Жапаров президент болгон хан болду. Баарыбызга ден соолук, узун өмүр каалайм. Кыргыз элим Кудай буйрса, иншалла Кудай буйрса өнүгөбүз деген чоң үмүттөмүн. Баарыңыздарга ысык салам. Чоң рахмат. Бул жакта жигит угатып, аксакалдарды чыгарды. Садыр ага Кыргызга хан болду, Кыргызга аткан таң болду деп. Бул жакта Садыр Жапаров өтүп кеттиби? Кетти. Ай, сүйлөп атканды мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ооба. Садыр Жапаров өтүп кетти. Бул жака азыр карма алышыбыз керек эле да, карма алып жерден интервью алыш керек эле. Чоң рахмат. Келиңиз ага, сүйлөп коюңуз. Келиңиз. Өзүңүз каалагандай. Анда урматтуу калайык калк, эл журт. Мынакей канчалык былтыртан бери эл, кыргыз эли дүрбөлөңдө өзүнчө бир жакшы үмүт үчүн, жакшы жашоо үчүн деп мамлекеттин аброю, элдин бийиктиги үчүн ушунчалык эл толкуп, эми азыр толкундар басаңдады окшойт. Деңиз чалкып, океан чалкып, кичине мелт кат боло түштүгө окшойт. Жакшы үмүт менен мынакей жай алып жатып калды окшойт, урматтуу меймандар. Бирок иш алдыда, иш токтобойт. Үмүт токтобойт. Күч токтобойт. Анда аталарыбыз бата бергендей, элибиз агарып көгөрө берсин. Мамлекетибиз өсүп өнө берсин. Президентибиз менен, бардык өкмөт менен, бардык акылмандарыбыз менен, бардык эл журт ушунчалык кыргыз эли менен дүйнө сыймыктанган эл болуп өсө беришиңиздерди, мен өсө беришибизди мен чын жүрөктөн каалаймын. Анда жолугушканча кайрадан чоң рахмат. Сиздер менен Тимурлан Дарабаевбыз, Тайла Кыргыздын бир жигити, баласы кыргыз үчүн күйгөн, кыргызды сүйгөн жигит болду. Анда эмесе жакшылыкта, дайым жакшылыкта жүрөлү, кыргызда жакшылыкта эле көрүшөлү, жакшылыкта дейт. Жакшылык боло берсин туугандар. Ал үчүн жакшылык болуш үчүн жакшы ойлойлу, жакшы сүйлөйлү, жакшы кадам таштайлы, жакшы ишти баштайлы.